Рахмат, урматтуу депутаттар, эмне үчүн мен жана сунуш бердим, мындай так суроолорго жооп ала албай атабыз да, аз дагы деле. Канча чарба бар бизде? Бул тек конкреттүү чарбаларга гана багытталганбы? Тоо фермасы боюнча. Жалпы азыр 6 сиз жооп бериңиз. Мен кечип келип калдым, бирок айтылды айтылбады билбейм. Ушу бул жерде 6 крупный птицеводческий хозяйство бар да, Мирлан Исакбекович. Ошондо жана Тритте деген кантта, Сокулукта Акку деген бар, Natural Agral деген бар, осо. Анан эме Оазис Агро Ошто, Брит деген птица фабрика бул племенной. Мирлан Исакбекович, я вам зачитаю цифры. 3000-ге жакын фермерский Племенной хозяйство. птицеводческий завод 3Т, город Кант, Акку, город Сокулук, Natural Agro, город Бишкек, Оазис Агро, город Ош, птицефабрика Брит и 3000 фермерских хозяйств мелких по всей стране. Бизде атайын ушул тоогуттун тоютун өндүргөн чарба же барбы мындай? Цехпи? Даяр продукция өндүргөн? Азыркы учурда жок, бирок Кыргыз корм деген өндүрүп баштап, бирок достаточно өндүргөн жок. Ошол себептен, ошо башка жактан алып келинип аткан себептен ошол тоок өндүрүүчүлөр кайрылып атышат да. Көбүнчөсүн башка жактан импорт болот. Эми кайрылды деп эле бошото берсек, анда өзүнүн ата мекендик өндүрүүчүлөрдү таптакыр жок кылат экенбиз да. Биз өндүрүүчүлөргө дагы НДСтен бошотуп атабыз. Өндүрүүчүлөр эгер өндүрүп биз птица фабрикаларга өндүрүп сатса, НДСтен бошотулат да. Вы должны уточнить, что если будут на самом деле производство сейчас кормов для птицеводческой отрасли нету, идет только импорт. А импорт, он не полностью освобождается. Я еще раз говорю, к возмещению, НДС идет к возмещению при подтверждении документов, при подтверждении. Это еще не говорит о том, что они будут освобождены. И цифра выпадения, она дана не точно. Рахмат, Я бы попросила госорганы просто готовиться тогда, когда вы приходите поддерживать законопроект. Тем более это ваша была инициатива. Бул мыйзам ишкердик чөйрөсүнө да ташып берип атат, аярбы бар экен. Өкмөттүн токтом менен бекилген корутундусу барбы, жокпу? Корутунду бар. Токтом менен бекилген. Токтом менен бекитилген. Таблодо көрбөй атабыз биз. Кайсыл токтом өкмөт? Таблодо жок. Мага бериңизчи, мага колума. Кийинки, урматтуу депутаттар, эмне үчүн мен комплекс карайлы деп атабыз? Так, тооктун акарачкасынан бери импорт кылып, даяпасын алып келип атабыз. А ошол эле өзүбүздүн мал чарбага келген тоюттан бошотуп берейли. Балык чарбасы өнүгүп атат азыр. Мына Айтмат Кошоев чыгып кетипсиз. Комитет көчмө жыйын кылып, чарбага барып атайын көрүп, маалыматтарды алган. Мына ошолордун суранычы бар. Чогуу карап берейли десе, жок, өзүңөр алып киргиле мыйзам деп шылтоо да эми бул. Бир мыйзам менен карап туура келсе туура келет, келбесе келбейт деп бир жуманын ичинде эч нерсе чечилмек эмес. Зато ошо чарба кылып аткан бардык тармак талкуу болот экен, бир суроолорго жооп алып калмак. Ошондуктан бир эки добушка жетпей калды, урматтуу депутаттар. Эгер регламент туура келсе, кайрадан добушка коюп, карап берсек ашыктык болбойт. Бир тооккананы эле карап бербей, башкасына карайлы чогуу. Мирлан Исакбекович, если это не противоречит регламенту, мы ваши устные замечания просто внесем, и в третье чтение они будут учтены. Гүлшат Кадыровна, 4-чү окууда редакциялык гана мүнөз болуп калат. Нет, мы сейчас рассматриваем во втором чтении, и сейчас мы вносим. Вот сейчас с учетом замечаний, озвученных на палате, мы до третьего чтения, не в третьем, внесем эти изменения. Если Гүлшат Кадыровна, анда комитетке баш керек кайра мыйзамды болбору. Да? Да. Гүлшат Кадыровна, сиз макул болуп атасыз, эмнеге чыгаттары? Бир жума бир карап чыгайлы комплексный. Регламент жол берет, да бир жол добуш менен чечип алайлы. Экинчи окууда режимде каралып атканда мыйзам долбоору депутаттардан мыйзам долбооруна кошумча сунуштар келип түшсө,
мен добушка коюшум керек. Если Ошондо со гана стороны, комитетке барып каралып, анан кайра чыгат. если ваши замечания будут в течение недели до следующего вторника на комитете обоснованы, мы тогда их примем, хорошо, я согласна. Зачем я буду там Рахмат, мен быть против, если на самом деле, в принципе, это логично, но все-таки замечания должны быть обоснованы, написаны, если, чтобы это не было так на словах. Хорошо, я согласна. Рахмат, бардык негиздүү болот деп эсептейм, себеби комитеттин чечими бар, комитет көчмө жыйын кылган, аграр саясат комитетичи. Рахмат.